Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы слайддарды форматтоо. Сабактын максаты слайддарда тексттерди, графикалык объекттерди форматтоону үйрөнөсүңөр жана ошондой эле презентацияны видео форматта сактоону үйрөнөсүңөр. Слайддарды форматтоо. Слайддарда тексттерди, шрифти өлчөмүн өзгөртүү, түздөө жана башка. Жана графикалык объекттерди, өлчөмдөрүн, жарыктыгын форматтоо каалагандай текстик редактордо жүргүзүлгөндөй эле ишке ашырылат. Биз өткөнкү сабакта жаңы слайд түзүү үчүн вставка менюсунан слайд командасын тандаш керек, же болбосо слайддан чычкандын оң баскычын басып, чыккан контексттик менюдан создать слайд командасын тандап алабыз деп айтабыз. Демек, ушундай жол менен биз каалаганча слайд, өзүбүздүн презентациябызда слайддарды түзүп алсак болот. Эми ошол түзүлгөн слайдка текстик талаа коюу үчүн чычкан менен надпись пиктограммасын басуу керек. Андан соң талааны кое турган орунга чычкандын сол баскычын басып коюу керек. Эми ар бир слайдка кандайдыр бир сүрөттөрдү киргизүү үчүн, графикалык объекттерди коюу үчүн вставка изображения менюсун колдонобуз. Вставка менюсун тандайбыз жана ал жерден изображения бөлүмүнө тандайбыз. Ал жерде рисунок, изображение из интернета, снимок и фотоальбом деп турат. Рисунок дегенди басуу менен биз өзүбүздүн компьютерден каалагандай сүрөттөрдү коюп алсак болот. Ал эми изображение из интернета дегенден интернеттеги каалаган сүрөттү койсок болот өзүбүздүн слайдыбызга. Снимок менен биз экраныбызды сөткө тартып алып, ошол сүрөттү койсок болот. Эми ушул презентациянын тексттерден айырмасы анда анимация кошуу мүмкүнчүлүгү бар. Графикалык объекттерге жана текстке маселелер панелдеги анимация группасынан ар кандай эффекттерди коюуга болот. Презентацияны сактоодо файлдын тибин көңүл бургула. Эгерде силердин презентацияңар башка программаларда, мисалы Microsoft PowerPoint'та ачылсын десеңер, файлдын тибин деген талаада Microsoft PowerPoint версия деп көрсөтүү керек. Презентацияны видео форматта сактоо үчүн өзүңөрдүн ишиңерди башка форматка экспорттош керек. Ал үчүн файл менюсунан экспорт командасын тандоо керек. Экспорт командасын тандаган соң сүрөттө көрсөтүлгөндөй терезечи ачылат. Ал жерден создать видео дегенди тандайсыңар. Аны тандап бүткөн соң өзүңөргө керектүү форматты тандап, андан соң создать видео дегенди кнопканы бассаңар, силердин слайдыңар, башкача айтканда презентацияңар видео форматка өтүп калат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.